Рахмат, кийинки сөз Султанбай Абдашевич сизде. Рахмат. Эң болезненный вопрос пайыздар да. Мынау эки проект ала турган болсок, биринчи проектте 40 миллион доллар, анын 20 миллиону грант, 20 миллиону кредит. Болгондо да анын биринчи льготный периодта 1%, ал эми калган 1,5% да. А экинчиси болсо вообще эле пайызсыз. Тура, абсолютно бесплатные деньги. Ошондо биринчисине орто пайызын ала турган болсок, даже 1,5 деп туруп ала турган болсок, жарымы грант, жарымы кредит болуп атканда орточо пайызы ошондо 0,7% болуп калып атат да. Анан Минфин айтып атат, валютный рискти өзүбүзгө алабыз дейт. Значит, бул почти нулевой или бул дагы почти бесплатный да. Анан мен түшүнбөйм да, бунау эмеге Айыл банкка 3% менен берип атабы Минфин, да? 3% менен. Тиги биринчи, экинчи деле кредит, ошондойбу? 3% менен? Тура. Анан кийин булар үстүгө 5% кошуп атат. Өткөндө 7% эле. Азыр 5ке түшүптүр. Мен биринчи суроом мындай. Бекер керип аткан акчаны Минфин эмнеге процент менен берет Айыл банкка? Эмне бизнес кылып атасыңар? Негизги эме процент көбөйгөн сайын риск да көбөйөт да. Возвратность дагы кыйын болуп калат. Жанагы себестоимостьга деле кошулат. Бул не деген подход да? Бул эгер силер бизнес кылып аткан болсоңор, анда түшүнсө болот. А эгерде өнүгүүгө жумшап аткан болсоңор, эмнеге үстүгө да 3% кошосуңар өзүңөр? Бекер келген акчага. Анан экинчиси 5%ды деле расчетуну көргөзүп койгулачы, операционный расходуңарды. Кана ушул 5% экен далилдеп бергилечи. Айыл банк. Кана өткөндө эле айтпадым беле? 7%-ңер далилдеп бергилечи келип деп. Бизде айтып койгула, что биздин расходубуз 5% деп. 40 миллиондун 5%. Ошону далилдеп бергилечи. Жок далил. Понимаете, бул просто от фонаря алып эле уруп ататтар. Ошондуктан мен ойлойм азыр, конечно, азыр Бакыт Эргешевич айткандай, процент болсо кичине жоопкерчилик жогору болот да, кайтарам деп. Себеби процент жүрөт деп. Ошондуктан 4%-тен ашпаш керек өзү. Банк, вообще Минфин, вообще 5% бериш керек Айыл банкка. Айыл банк только өзүнүн комиссионын алыш керек. Өзгөнүн операционный расходу именно комиссионный түрдө алыш керек. Ошондо 4% менен, ашпаган процент менен фермерлерге кредит берсеңер болот. Мунун жолу бар да. Дайын эле да. Неге аткарбайсыңар?